Assalamu alaikum, qadırman görüşler. Misirkeji kanalın qattaloçulары 20 август 2022 жыл Ош обласы Өзгөн району Красный Маяк айылында Санжардын дагы бир жаңы аты келген экен. Мына ушул аттан сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп, каналды колдоп, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазып турсаңыздар болот. Санжардагы өзүңүздөр билесиздер, жөнөкөй аттарды алып келбейт, жакшы аттарды алып келип, өз ээлерине берип жаткан учуру дагы мына ошол чыгарылышта өтө жакшы аттын бири экен. Эми Санжардын өзүнөн угуп көрөлү. Бул ат кандай экен? Ассалам алейкум. Санжар кандай? Жакшы, ден соолуктар. Мурунку жакшы, рахмат. Мурунку аттан сурап кетеличи. Данчак деп жерде кашка атты чыгардың эле. Данчак чыгардым эле. Аны мына кара судан жакшы бир акалар келип алып кетти. Мени жактырышып бердик. Жакшы. Кара сууга. Демек өз ээсин кара судан чыгыптыр да. Анан ошол атты көп эле сурап, көп эле комментарийге жазып жатышты да. Лейлектин аты ошол жактан чыккан ат депчи. Эми ат окшош да көп да. Эми окшош аттар көп да эми. Ат эмес, адамга адам окшош болот го. Ошол нерселерди Жалал аттын Кызылкыя деген айылында. Немеден Сузакта. Ошол айылдан алгам. Жакшы. Эми бүгүнкү чыгарыштагы аттан жакшылап маалымат алалы. Бул аттагы жөн ат эмес экен, көрүп атасыздар. Ордунан атырылып, мөңкүп жылып аткан аттардын бири экен. Охо, жөн ат эмес, Бул жөн ат эмес. Эми мына Жалал ат областта, Жалал област боюнча сборный 5-5те скөлү бар чабылып келген. Эми аны аты Япончик деген. Япончик деген. Охо. Өтө сон. Чынында 5-5 ат экени билинип турат, көрүп атасыздар. Ордунан жылгандары, кыймылдагандары өтө ыкчам экен. Бул жактагы аттарды билебиз. 5-5ке аламан улакадагы чуркай турган аттардан болот. Эми Санжардын өзүнөн сурайынчы. Санжар, бул ат 5-5 аты деп калдың. Аламанга кандай болду экен? Бул аламанга дагы. Аламанда дагы жүрөт, Камчамча кичинекей эле чуркугулук эмжерет. Карабайыр экен. Кыргыз жылкыларынан, Нагыз карабайырында жоон жок булар. Бою канча чыгып калат экен мунун? Бою ака чакан эле. Чакан болгондо эми 1.60га таталап калат. 1.60га такайт, 1.55 менен 1.60тын ортосу. Экинчи атка Конкрат деп коет. Айдайт. Охо, мына. Бул аттан чыгышы ушу башыңы кадырдың в общем кыл сургандай экен. Эсин айтып коюнчачы. Бирок ат көрүнүп билинип турат сыртынан элечи. Кыймылдагандарынан, бүт барынан көрүнүп билинип турат. Эми ошо Жалал областында алиги Султанбек Айдарбек уулу деген Айдынайдынга ушу скөлгө апарып чабып келген. Аты Япончик деген. Демек сборный 5-5те жүргөн болсо, албетте жөнөкөй аттар барбайт ал жака. Өтө жакшы. Демек, сиздер көрүп турган атты мына ушундай маалыматтарды берди. Андыктан сиздерге жаккан болсо, өзүңүздөр жакындан келип көрүңүздөр. Албетте мындай аттарды табыш да кыйын. Мындай атты колдон чыгарбаш керек. Буюрса, мына күздө улактар башталган болсо, бул аттын үзүрүн көрүп көптөгөн бир ийгиликтерге жетишсе болот деп айтып кетебиз. Кыскача маалыматтарды бердик. Эми Санжар, бул атты бир чабып көрсөк болобу? Чапсак болот, не кылсак болот. Себеби бул ат көктө азыр. Азыркы убакытта көктө. Багылып аткан жеринен. Чапсаган болот, не кылсак боло берет. Анда биздин көрүүчүлөргө бир көрсөтөлү, чабып. Жанаган.
Болот, Санжар. Жақшы, чуркаганын көрдүк. Эми алуучулар өздөрү да келип көрөт болуш керек албетте. Бир катар көрсөтүп коелу. Путтарын тартып, казыктар. Казыктар мына арка жактары. Төлөнө шырам болот. Демек, чыныгы улакта жүргөн ат десек жаңылышпайт экенбиз да. Барестер. Бир жери сынган, бир жери баягында болот го, ошого окшогон. Чыныгы улакта жүргөн ат да. Оор жарат болгон эмеспи? Жок, андай жери жок. Жакшы. Аттын колоктарын тартып. Көрүнүп турат. Өтө сонун экен. Ат деген ушундай болсо. Мен ойлойм, бунун кардары да жакшы эле чыгат болуш керек. Эми баасын угуп көрөбүзбү? Эми баасын өзүнө жараша элем, жанака. Кичине пул, чоң пул дегендей. Эми кичине чайпылга кичине эме чыкса сатабыз, эми элдерге жакшыраак ат болуп бергени. $3500. Долларга 3,5 миң, Сүйлөшүүлөр болобу? Сүйлөшүүлөр бар бул. Кеми бар, кааласа. Өтө сонун. Жакшы. Эми кандай десем, жаш баланы такшалды убакчы бар. Жашын айтайын, жашын айтпам. Жашын айтып коелучу. Жашы 9 жашар экен. 9 жашар, ошондо 8-9 жашар. 5 асый. 5 асый болуп калат, Жакшы. Демек, азыркы убакта табында экен десек дагы болот. Bunday 5 asый убактагы аттар өтө бир такшалган, улакта эч бир көптөгөн бир топтордун арасында калып кетпеген аттардан болот десек дагы болот. Андыктан сиздер мына ушул атты көрүп, ушул атты колдон чыгарбай алыңыздар. Ушу менен аяктайбызбы? Рахмат, силерге дагы содаңарга береке. Ар дайым ушундай жакшы аттарды таап, өз ээлерине тапшырып, өз ээлерине берип, өзүңөрдүн пайдаңар дейбиз. Азыр көп эле билип жүрөт, көп эле угуп жүрөт. Мына ушундай биз себепкер болуп, жакшы аттарды өздөрү ээлерине тапшырып жатат. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кейдж каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.